Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Сабак 3-класстар үчүн. Биз бүгүн кыргыз тилден жат жазуу сабагын жазабыз. Алгач балдар, мен силерди кечээ өтүп кеткен 21 февраль эне тил күнүнө карата ыр окуп берсем, силерди эне тил күнүнө карата чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз тилин мыкты өздөштүрүп, кыргыздын патриот жигиттеринен болушуңарга тилектешмин. Мекен тили ата журттун кареги, биримдиги күч кубаттын тиреги, мекен тили куттуу кыргыз элимдин көкүрөккө согуп турган жүрөгү. Мынакей балдар, ушул ырдагыдай силер дагы мекенчил, өз мекениңерди коргогон, өз мекениңер үчүн кызмат кылган уул кыздардан болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Анда балдар, бүгүн биз жат жазуу жазабыз. Сабакка даярбызбы? Бүгүнкү сабакта окуучулар орфографиялык, пунктуациялык каталарды кетирбөөгө үйрөнүшөт, жазуудагы билим деңгээлин өнүктүрүшөт, ата мекенди коргоого тарбияланышат. Анда жазабыз. Бүгүнкү датаны 1 айынын 22-си. Ата мекенге кызмат кылуу. Теманы туура карап, сулуу жазгыла. Ата мекенге кызмат кылуу. Жат жазуунун эрежелери. Алгач текстти толук окуп берем. Жат жазууну кызыл сызыктан баштайбыз. Кызыл сызык бул абзац. Сүйлөм бүттү дегенде чекит коесуңар. Сүйлөм ичинде кыска тыным кылсам, үтүр белгисин, тыныш белгисин коесуңар. Тыным бул пауза. Буга чейин биз жат жазууну жазып жүргөнбүз. Андай болсо да силерге салып өттүм. Жат жазууну баалоо. 5 деген ба иш таза жазылып, өзүнүн бир оңдоосу болсо, одоно эмес, бир орфографиялык же бир пунктуациялык катасы болсо коюлат. 4 деген ба иш таза жазылып, бирок 2ден ашпаган орфографиялык же 3дөн ашпаган пунктуациялык катасы болсо коюлат. 3 деген ба каллиграфиясы анча дурус эмес, 5-6 орфографиялык жана пунктуациялык ката кетирсе коюлат. 2 жана 1 деген ба жогорудагылардан алда канча көп каталары болгон окуучуларга коюлат балдар. Анда текстти окуп берейин. Ата мекенге кызмат кылуу. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Өлкөбүздү душмандардан сактап, аны өнүктүрүшүбүз керек. Өлкөбүздү душмандардан сактап, аны өнүктүрүшүбүз керек. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ишибизди туура, таза, тыккан жүргүзөлү. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Анда жазып баштадык. Кызыл сызыктан баштайбыз. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм. Өлкөбүздү душмандардан сактап, аны өнүктүрүшүбүз керек. Сүйлөм бүттү. Жаңы сүйлөм.
Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ишибизди туура, таза, тыкан жүргүзөлү. Сүйлөм бүттү. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Сүйлөм бүттү, балдар. Анда текстти текшеребиз башынан, балдар. Ата мекенге кызмат кылуу биз үчүн сыймык жана ыйык милдет. Өлкөбүздү душмандардан сактап, аны өнүктүрүшүбүз керек. Мекенибизге өз кесибибиз менен ак кызмат өтөп, ишибизди туура, таза, тыкан жүргүзөлү. Ошондо гана ата мекенибиз өнүгөт. Сүйлөм бүттү, балдар. Анда, балдар, алдыда келе жаткан 23 февраль ата мекенди коргоо күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жоокер болом ала тоону сактаган, баатыр болом ата журтту даңктаган, атуул болом ата баба мурасын, ата салтын, эне тилин сатпаган. Мынакей, балдар, силер дагы ушул ырдагы саптарга дал келген мыкты патриот жигиттер болушуңарга тилектешмин. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.